Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 29 август 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген Кара Суу базарына жақын эле жерде жайгашкан жеринин аянты 6 сотық болгон сатылуучу ушул 5 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, бүт бардыгы бар экен. Жолдор асфальт, 5 кошкон эл. Үйдүн баасы өтө жакшы баа коюлду. Канча дей турган болсоңуздар, $45,000 тугандар. Өтө сонун баа. Вариант обмен жолдору жок. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Лайктан басып, дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Эми сиздерге ушул үйгө келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер тугандар бул Кара Суудагы Жданов Эркин айылында турам. Бул жак болсо эң негизги көчөсү. Ориентирди Жданов Эркин айылындагы ошол продуктовый магазинге же болбосо жанындагы самомойкага алсаңыздар болот. Так, ушул жактан сиздер асфальт көчөгө кирип, бир аз эле жүрсөңүздөр сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө дагы келип калдым. Ушул мен айткан асфальт көчө менен кирип келе бересиздер. Көчөлөрү кеш жакында эле асфальт болуп тур. Сатылуучу үйүбүз ушул. Мына. Кокоюп сонун болуп турат. Үйдүн жери кызыл китеп боюнча 6 соток. Фактически эсептегенде 6,5 соток чыгып калат экен. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу, свет, газ бардыгы бар. Көчөлөрү дагы асфальт. Үйдүн границасы мына ушул жерден башталат. Үйдүн башталышынанча бул жакта ошо 5 бөлмөлүү үйү, мына жакта воротасы. Анан кошунасынын сарайына барып граница такалат. Так, жакшы негизинен. Кара Суу базарына жакын. Так. Ушул жактан эшикти ачып кирип келе бересиздер. Эми кийин мына туалетти буздуруп, бул жактан чоң ворота орнотуп, машинаңыздар менен кире бересиздер үйгөчү. Азыр ошо убактылуу эле кичинекей эшик коюп коюптур. Кызыл китептүү, бардыгы жакшы, эч кыжылат болбоңуздар. Септиги дагы бар. Так. Көрдүңүздөрбү? Жери кызыл китеп боюнча 6, фактически 6,5. Суу, свет, газ бардыгы бар. Бир эле центральный канализация жок. Бирок местный септиги бар экен. Так, аз королорун бир көргөзүп коеюн. Так. Бул жак ошо тооккана, мына жак болсо мал сарай, акуур, слив бүт бардыгы даяр экен. Мына жак тандыр, нар жагы ажаткана. Бул жагы болсо жашыл зона. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Караңыздар. Сонун. Мына ушул үй сатка чыгып атат. 5 бөлмөлүү, чоң сонун экен. Эми бирок эски тугандар. Илгери салынган үйлөр да. Нар жакта болсо чоң 2 кабаттуу үй, ал жак кошунаңыздар. Кийин ортодон ушундай бир забор кылып тосуп аласыздар, карап көрөсүздөр эми. Анан вариант обмен жолдору жок. Элердин акча керек болгонуна байланыштуу только нак акчага сатат экен. Ошону эске алып коюңуздар. Кара Суу базарына жакын. Бул Жданов айылы, Эркин деп коет. Мектеп, садик, мечит, маршруттук каттан бардыгы бул айылдын өзүндө эле бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул жагы ошо огород. Жашыл зона. Көчөт, гүл, бүт бардыгы ушул жакта экен. Болгону ушу мына кошунаңыздар менен эле мындай кылып туруп границаны тосуп аласыздар, забор мененче жашына кылып келиштирип. Эми жүрүңүздөр ушул үйүн көргөзөйүн. Колдоо иретинде лайктан басыңыздар. Анан дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушул жерден дагы мына үйдүн алды көрүнүп турат экен. Кызыл китеп боюнча 6, бирок фактически чоң эле көрүнөт экен жерчи. Эми айыл жергесинде ошондой билесиздер. Жери кенен болот. Кире бериш 5 комната. Бул биринчи комнатасы, мына сөрүү мындай айтканда. Бул жактан чыгабыз. Кезек менен көргөзөрөйүн. Полу жыгач, дубалдар обой. Мына жакта болсо печкасы бар. Тамак кыласыздар, от жагасыздар. Карап көрөсүздөр эми ал жагын. Бул жак болсо экинчи комната, духовкасы менен. Спальня катары же гостиный катары колдонсоңуздар болот. Так, жакшы. И оңго бурулабыз. Мына тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы бир комната экен. Негизинен жакшы комнаталары кеңири, ремонттору деле мындай жакшы эле деп айта алам. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим, көрдүңүздөр.
наркы 2 кабаттуу үй, ал кошуңуздар болот. Ортодан акча чыгарып забор менен, пескалок менен сонун кылып тосуп аласыздар. Бул жактан воротаны кыласыздар, эң негизги ворота болот. Туалетти көчүрүп саласыздар. Жакшы. Дагы эмне маалымат берейин? Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бит бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, мына. Сарай десеңиз, сарай, мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Бука, кошкор, тоок багыңыздар, иш көп иш кылам десеңиздерчи. Мына жак өзүнчө эле бир жашыл зона. Тегиз. Албетте эле буюм тайымдар көчөт бит бардык гүл калат. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. $45,000 бааланды. Өтө сонун баа. Сом менен айта турган болсок, 3,900,000 с чем-то сом болуп калат. 3,900,000 сом деп коелу мисалы. 3,900,000 сом. Примерно да эми. А так доллар менен $45,000. И кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт. Номер экранда жазылып, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.